Базар-Коргон шаарындагы Урматкан колдоо шубатындагы орто мектебинде окуучулар бөлмө жетишпегендиктен мектептин короосунда билим алышат. Мындай билдирүүсүн аталган мектептеги окуучулардын ата-энелери айтып чыгышты. Мектебибиздин кичинекей үчүн байланыштуу үчүн 3 смене окуп атышат экен. 3 смене окушуп 5-6 саатты эшикте окуп калып атышат да. Эми кыш келе атат, суук келе атат, кандай болот деп ойлонобуз. Көп эле ата-эне жалп болуп атат, бирок мектеп жоктугунан байланыштуу кичинекейлигинен чечилбей атат да биздин көйгөйүбүзчү. Аталган мектептин жетекчиси окуучулар айрым учурда мектептин короосунда окуган кездер болоорун билдирди. Себебин бөлмөлөр жетишпестиги менен түшүндүрүүдө. Дене тарбия, музыка, анан кол эмгек деген сабактарын сыртта окуй бергиле деп. Себеби алар 2:30 чыгат экен дагы, 2:30 кийин окутсам, кийинки смендагы бала караңгыга калып кетет да. Ошон үчүн биз баягы нөлөбөй менен бирге келет. Ошондой эле убакытта негизги сабактарды доскасы бар партада окуп, анан дене тарбия жанагы сүрөт кол эмгек сабактарын сыртта окушат. Эң башкы каарман ким эле? Базар-Коргон шаарындагы Урматкан колдоо шубатындагы орто мектепте окуучулар 9-класска чейин окушат. Мектепте жалпы 280ге жакын окуучу билим алышат. Ал эми тар бөлмөдө окулган окуучулар болсо жаңы имарат курулушун каалашат. Быйыл биз бүтүп 9-дө бүтүп окууну аяктаганыбыздан кийин бизден кийинки сиңдилерибиз, инилерибиз заманбап азыркы турмушка жараша мектепте өзүбүздүн айылда, Сайкоргон айылында жаңы имарат курулуп, ошол жерде окуп, өзүбүздүн мектепти аякташын суранат элем. Шаардык мэрия алмаштыруу жолу менен мектепке 1 гектардан ашык жер бөлүп берген. Учурда 250 орунду мектеп куруу боюнча долбоор даярдалып, министрлер кабинетине жөнөтүлгөн. Ал эми качан куруу боюнча азырынча жооп келе элек. 1 гектардан ашык жер ажыратылып берип, капиталдык курулуш боюнча мамлекеттик ошол республикалык бюджеттин эсебинен 240 орунду мектеп салынуу алдында турат. Ошого керектүү биз ал жеке адамдардан сатып алып берген жерди биз кайра өзүбүздүн менчикке алып, ага кайра мектепке мамлекеттик акты менен ошол жерди мыйзамдаштырып бердик. Биз тараптан ошол аракеттер болду. Андан кийинки ошол кайра жаңы мектеп курулуу боюнча кандай проект сметалары болсо, ошол боюнча бардык иш кагаздарын даярдап бергенбиз. 250 орунду мектепти куруп берсек, балдарыңыз батып калат экен деп. 200 ушерге да, ошондой деген убаданы берип кетишти. 250 орунду мектеп. Бул жерде 247-250 бала келген менен 250ден ашык бала башка мектептерге ата-энеси шарты барлар ташып атат да. Бул жерде өзү 400-600ден ашык бала бар. Эгер неме болсо, чындап эсептеп келсе. Эгер жакшынакай шарты бар мектеп болсо, ошол ата-энелер деле кыйналбай, башка жака ташып кулгоротпой эле ушул мектептеринде билим алмак да. 2004-жылы мектеп 1-класстан 4-класска чейин алгач иштеп баштаган. Ачылганга чейин имарат Союз мезгилинде саанчылардын имараты болгон. Учурда мында жаңы имаратка муктаждык жогору. Айбек Исабеков, Аскар Маматисаков, регион.